Урматтуу достор, ассаламу алейкум. Бүгүн мен ушул Бектин алдына келип отурам. Өзүңүздөр тааныгандай эле Бек кайсыл бир жылдары Москвада эл катары иштеп, эл катары ушул апамды багам, үй бүлөмө жардам берем, бир туугандарыма жардам берем деп иштеп жүргөн бир тууганыбыз Кырсык Кашкабактын ортосунда деп кран менен көтөрүлүп аткан жүк бел жагына басылып калган. Белиң артын көрсөтсөң. Туугандар, баарыңыздар деле ушундай бир туугандар болсо карасаңыздар, бул жерде бул омурткалар сынып кеткен. Азыркы учурда бул Индия өлкөсүнө барып обследование өтүп келди, текшерилип келди. Кудай буйруса Индиянын врачтары 90% жакшы болуп кетишине, Бектин түз эл катары түзөлүп кетишине гарантия беришти. Буга чейин Кыргызстанда 2 жолу операция болгон, бирок эч кандай майнап чыккан эмес туугандар. Ошондуктан биз Кыргызстандын документтерин жөнөткөнүбүздө алар бизге айткан операция кыла албайбыз деп. Бирок Бек өзү барып келди. Мына полный больницалардан өтүп, операциясынын акчаларын баардыгын билип келди. Операциясынын суммасы $30,000 болот экен. 3 этаптуу операция болот. Туугандар, буну мен не демекчимин? Көп түкүрсө көл болот дейт. Алланын ыраазычылыгы үчүн 5-10 сом кимде ким садака берсе, кимде ким зекет берсе, акчасы азайып калбайт. Кайрадан акчаңыздар көбөйөт туугандар. Азыр жашаган жери квартирада. Карасаңыздар, мондай жерде эле жашайт, шарты жок. Бул жерде даже мондай электронный плитка менен отурушат экен, паровой отоплениядан жок. Ушул жерде 3 баласы менен жашап, тиричилик кылып келет. Бунун бутун көрүп атасыздар. Буту жазылбайт. Ушул бойдон турат. Бели дагы, жатканда дагы түз жата албайт экен. Анткени только монда көмкөрөнгөн жатасыңбы? Көмкөрөсүнө жатат экен. Эл катары мынтип чалкалап жатып, эл катары капталынча жатып, андай кала албайт экен. Только бир кынамда көмкөрөсүнөн гана жатат туугандар. Келиңиздер, кайдыгер карабастан Индиянын врачтары 2 айга чейин уруксат беришкен. 2 айдын ичинде сөзсүз операцияны кылышыбыз керек дейт. Урматтуу кыргыз элим, мен ушу шеримдеги Бек, ушу Жалал Абад шаарынан боламын. Ошол 2019 Москва жергесинде мигрант катары иштеп жүрүп, акча каражат топтоп, ата-энемди багайын, ата-энемге жардамдашайын деп, ошо Алла Тааланын буйругу экен кырстап калганмын. Ошо белиме жабыркап, ошо жамбаш сөөгүмө жабыркап, ошо Кыргызстанга келип 4 жолу операция болдум. Тилекке каршы, ошо жакшы болбой, азыркы учурда иштеп турмаймын.